Бүгін 20 октябрь 2025 жыл. Бұл жерде Созақ райондық су чарба башкармалыгынын буйрутмасынын негизинде жасалган жаңылтуу чыгаруу системасы бүгүнкү күндө ушул орнотуу жумуштары толук аяктады. Бүгүнкү күндө ушундай спринклер суу чачыраткан тапанчалар 260 дана орнотулду. Андан кийин анын мындай түтүктөрү 75тик түтүктөрү 934 дана орнотулду. Андан кийин мындан кийинки эмеси түтүгү 110-дуктан 77 дана. Андан кийин бул магистралдык түтүк 125тик, мындан 161 дана орнотулду. Бүгүнкү күндө калган түтүктөр 75тик түтүктөн 21 дана калды. Андан кийин 125тиктен 15 дана, ошондой эле 110-дуктан 6 дана калды. Бул жерде ушул трансформатор орнотулган, бирок азыркы күнгө чейин ишке бериле элек. Ошондой эле 6 метрлик контейнер орнотулуп, сырт жагы сырдалды. Ошондой эле ушундай электр ызымы үчүн атайын столбада орнотулуп, ал дагы сырдалды. Бул жерде суу ошол эртөрт каналынан алынат. Бул жерге 108 диаметрдеги темир түтүк коюлду. Калыңдыгы 4 мм. Түтүктүн башына обратный клапан ширетилди. Андан кийин түтүк бул жерден контейнердин ичине кирет. Андан кийин ушул 45 киловаттык насос орнотулду. Ошондой эле платформага катырылды 4 жеринен. Бул жагында дагы бүт кошулмалары сальниктер менен орнотулду. Андан кийин бул биринчи этаптагы гидроциклон. Бул да орнотулуп, бул чыгарылган кир суулары атайын ушул контейнердин сырт жагына чыгарылды. Андан кийин ПГ фильтрлер 3 данасы орнотулду. Ичине базальт куму салынды. Ошондой эле бул башкаруу эмеси компьютерда кошулду. Үстүндө турган ушул кубаттагычы. Бүт баары ушул проекттин негизинде бүт баары орнотулуп коюлду. Андан кийин 130 микрондук фильтрлердин 3-өө тең орнотулду. Бирок ичиндеги чыптамаларны бул жака алып салдык. Мынакей 3 дана. Ушулар булар азыркы күндө жаңгырлатуу үчүн керектелбейт. Андан кийин бул жерге обратный клапан орнотулду. Проектте көрсөтүлгөн бул жердеги бабочка краны мына бул жака алынып коюлду. Бул жакта турат. Андан кийин бул баягы дары берүүчү системасы. Бул дагы 4 точкасы тең кошулду. Бочкасы бул жака орнотулду. Ошондой эле бул жерде бул автоматикалык түрдө тазалайт бул фильтр өзүн. Ошол тазалаган эмеси линиясы бул да сыртка чыгарылды. Поворот темир эмеси коюлду, переходник, и ушуну менен магистрал труба сырт жакка чыгып кетти. Ошондой эле бул жерде насостун башкаруу жана защитасы коюлду. Щит бул жерде плавный пуск менен иштейт. Комплект орнотулган. Ушундай кыскача отчет.